Билимдүү аял бул билимдүү үй бүлө, билимдүү коом жана билимдүү улут. Дал ушул миссияны аткаруу максатында 28 жыл мурда Кыргызстан аялдар конгресси түптөлгөн. Бул убакыт аралыгында 73 долбоорду ишке ашырган. Бүгүн аталган уюм Кыргызстандын булуң бурчунан чогулган жүздөгөн айымдарга, тактап айтканда көп балалуу энелер, эмгек сиңирген мугалимдер, дарыгерлер, ишкер айымдар жана аялдар кыймылынын ардагерлерине жылдын мыкты айымы, өрнөктүү эне жана лидер айым медалдарын тапшырды. Сабырова Гүлзат лидерлик үчүн сыйлыгын алат. Көптөгөн ар кандай курстарыбыз бар. Областтарда, райондордо өткөрүп атабыз. Бишкекте өткөрүп атабыз. Бир аялга университет маалымат берсек, бул бир чоң үй бүлөгө жардам бергенге бирге. Жемиштүү жеңиштерге жеткен, кайсы бир тармакты өнүктүрүүгө салым кошуп, Кыргызстан айымдары энциклопедиясына кирген айымдардын аттары да аталды. Бул энциклопедия дүйнө жүзүн багындырган энциклопедия. Кыргызстан аялдар кеңешинин ардактуу мүчөсү, Тынчтык саясий партиясынын төрайымы, коомдук ишмер Чынара Мамажакыповага да энциклопедия тапшырылып, аялдарды тараптуу колдоосу үчүн ыраазычылык айтылды. Чынара, это уникальная личность. Сейчас она одна из женщин, лидер партии Тынчтык, жалгыз аялдар, бизнес-леди, почетный член Конгресса женщин Кыргызстана, Италияда биринчи. Мамажакыпова Аярзат коомдук фондун негиздеп, анын алкагында зордук зомбулукка кабылган же башка себептерден улам жардамга муктаж болгондорго кол сунуп келет. Айымдарды азыр басмырлоо, жанагындай зордук зомбулук ушунчалык күч алып жатат. Мына ошолорду алдын алуу, токтотуу максатында да ушундай иш-чараларды, ушундай долбоорлорду көп негизи аткарышыбыз керек. Бул биздин аялдарга болгон жумушубуздун мындай бир профилактикасы десек да болот да. Айымдар негизи бир гана үйдө эле эмес, коомдо дагы азыркы учурда спортто, өзүн өзү алып жүрүүдө, бизнесте өтө лидерлик сапаттарын көргөзүп келе жатышат. Ар бир айымга дегеле бардык кыргызстандык жарандарга ошо айымдарыбызды, аял затын сыйлоого түртөт деген жакшы ойлорубуз бар. Мамлекеттин чечим чыгаруучу органдарында, тактап айтканда мыйзам чыгаруу жана аткаруу бийлигиндеги жетекчи кызматтарда аялдардын квотасы аз экени маалым. Дал ушул боштукту толуктоо үчүн биз азыр саясатка аттанып, шаардыктарга жана жалпы кыргызстандыктарга кызмат кылууга камынып жатабыз, дейт Чынара Мамажакыпова.